Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Эки адамды мыкачылык менен сабагандар көрсөтмө берүүдөн баш тартышууда. Бишкек шаарында эки адамды мыкачылык менен сабаган бир тууган кармалып көрсөтмө берүүдөн баш тартышууда. Бул тууралуу Бишкек ШИИБдин тергөө кызматынын жетекчиси Нурлан Утемисов маалымат жыйында билдирди. Анын айтуусу боюнча шектүүлөр өздөрү милиция бөлүмүнө келишкен эмес. Андан тышкары жоктоочу да шектүүлөр өздөрү да көрсөтмө берүүдөн баш тартышууда. Эске салсак, 1985-жылкы Бапышев Жанбек Сейитбекович менен 1999-жылкы Сейитбеков Калысбек Сейитбекович бүгүн таңкы саат 4:00 чамасында укук коргоо органдары тарабынан камакка алынган. Маалымат булагы Элдик медиа. Жогорку кеңештин ажатканалары 3 миллион сомдук оңдоодон кийин. Жогорку кеңештин 1-5 кабаттарындагы ажатканаларды капиталдык оңдоп түзүүдөн кийинки абалын Кактус медиа сайты жазып чыкты. Маалыматка караганда, Ак үйдүн ажатканаларын оңдоо үчүн 2 миллион 750 миң сомго тендер жарыяланган. Аны Тиньшань Импекс утуп алып 2,5 миллион сомго жаңылап берген. Маалымат булагы Калс медиа.